Депутат Исаев Канатбек Кедекановичте. Рахмат, Дастан Артышбекович. Урматтуу Мухаммед Калый Дүйшекевич. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Экономика министрине суроо. Премьер-министр баяндамасында атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо ретинде бир топ иш-чаралар жүргүзүлөт деп айтып кетти. Ошол министр жооп берип койсоңуз, сиз министр болгонуна канча болду? Канча убакыт болду? 7 ай кетти. 7 айда конкреттүү түрдө атамекендик ишканаларды колдоо ретинде эмне иш-чара жүргүздүңөр? Эмне демилге өтүрдүңөр? Эми биринчиден биз жана льготаларды карап чыктык. Анан ошолорду мониторинг кылдык. Фискалдык саясат боюнча. Анан региондорду өнүктүрүү боюнча жанагы 2 миллиард сомду бөлүштүрүүдө механизмдерди жасаганга толук кандуу катышып чыктык ошол процесстерде. Анан фискальный саясатты өнүктүрүү боюнча концепциясын даярдадык. Ал азыр өкмөттө, аны менен ошол концепция менен биз жогорку кеңешке келебиз. Мына биздин Кыргызстан фракциясынын демилгеси менен ушу Сары Таш иштеткен ишканаларга пошлина киргизүү боюнча биз жардам бердик элек. Ошо сыртка чыга турган сырье катары. Жана Кытай, Ирандан даяр таш кирүү боюнча пошлина киргизүү боюнча биз да демилге өтүргөнбүз. Ушу боюнча кандай жыйынтык болду? Жооп берип койсоңуз, министр катары. Сары Таш боюнча биз жана өзүнүн сырье катары чыгып кетпесин деп, силердин демилгелер менен кошумча наркы менен чыксын деп жумуштарды апарылды, ошол токтом чыкты, кабыл алынды. Ошонун алкагында бизде ошо продукция азыр биякта тилинип, эметип, өзүнчө кошумча наркы менен сатылып атат. Мына премьер-министр айтып калды, кабелдерди, эсептегичтерди баарын Кыргызстандан чыгара тургандай кылабыз депчи. Эми Кыргызстанда кабель завод бар, Кайынды кабель заводу бар. Болгондо да 20% үлүшү мамлекетке тиешелүү. Ошонун кабелин сатып алганга эмне жумуш жүргүздүңөр? Экономика министрлиги айтсаңар. Энергия компанияларын баары мамлекетке тиешелүү. Ушулар менен кандай иш жүргүздүңөр? Жок, кабель кайынды кабелди айтып атасызбы? Ооба. Кайынды кабелди ал азыр өзүнүн структурасын өзгөрттү. Ал кабель өзүнчө эле кичинекей линия эле, өзүнүн структурасы таптакыр башкача болуп калды. Кабель эмес, башкаларды чыгарат. Энергия компаниялар менен биз жанагы электрик счетчиктер, АСКУЭ менен болгон механизми менен ошо биздин ишканаларда, ошонун ичинде Дастан заводунда курулгандай шарттар азыр биринчи партиясы чыгыш керек да ошол жактан. Ошол сатып алуулардын негизинде 100% Кыргызстандан чыгып, ошо Кыргызстандын энергия компанияларды сатып алгандай шарттар түзүп атабыз. Жөн гана куруу сөздөр болуп атат да. Мына конкреттүү түрдө жаңы ишкананы койгула. Турган ишканага буйрутма бербей атпайсыңарбы? Бир учурда 10-15 тонна заказ берилген. Өкмөттүн эле гана буга эрки керек. Энергия компаниялары менен сүйлөш керек. Концентратты сыртка чыгаруу боюнча эмне иш жүргүздү? Экономика министрлиги кандай иш-чараларды көрдү? Ушуга тыюу салуу боюнча. Концентратты чыгуу боюнча биз ГКПН менен чогуу бир жолугуп, биз жанагы 3% же 5% же 10% болобу, ошондой пошлиналарды киргизүү боюнча иштер жүргүзүлдү. Жана Кубат Алишевич айткандай, биз жылдын аягына чейин ал мыйзам долбоорун жогорку кеңешке киргизебиз. Тилекке каршы ушул 7 жылдан бери эле ушул айтылып келатат, ушул кабель айтылып келатат, ушул жолдор боюнча айтылып келатат, ушул концентрат боюнча айтылып келатат, бирок тилекке каршы так иш жүргүзүлбөй атат да. Билим берүү министрине суроо. Айлык көтөрүлгөндөн кийин жаңы иштеп баштаган мугалимдин айлыгы канча болду? Айлык маянасы. Жаңы иштеп барган мугалим эгерде 20 саат менен иштеген болсо, азыр мен айтам. Жалпы мугалимдердин орточо айлык акысы көтөрүлгөндөн кийин. Орточо эмес, мен жаңы иштеп баштаган эмгек стажы жок мугалимдин айлыгын сурап атам.
жаңы иштеп барган мугалим, эгерде 20 сааттык көлөм болсо анда 11.431 сом. Эми туура эмес маалымат, жакшылап карап коелу, канча колуна алат. Эми сиз кандай дейсиз? Ушул 11.000 сом, мейли 10.000 сом тегерегин айлык алсын. Ушу окуу жайда мыкты окуган, мектепте мыкты окуган балдар ушу 10.000 сомго мугалим болом деп умтулабы? Албетте, бул жетишсиз, бирок бул дагы бир жакшы чоң кадам болду. Жок, чоң адам болгонун айтып аткан жок мен. Умтулабы дейм, 10.000 сомго так суроого жооп берсеңиз. Жакшы, мыкты окуган балдар, мектепте окугандар, ошолор мугалим болом деп умтулабы? Бул жерде мүмкүн болушунча түрдүү стимулдаштыруучу жолдорду карап атабыз. Мындай да, мектептердин санына эмес, ушул билим берүүнүн сапатына бир көңүл бурсак деген ойдобуз да. 20-21 жылкы бюджетти карап чыксак, Мухаммедкалый Душкевич тилекке каршы ушу мугалимдердин айлыгын көтөрүү боюнча каралбаптыр да каражаттарчы. Жакшы 30% быйыл көтөрүлдү. Бир топ мугалимдерге жакшы болду, бирок бул жетишсиз. Ушул боюнча дагы иш жүргүзсөңөр деген бир каалоо тилек. Өзүмдүн жарыш сөздө сөзүмө айтам. Сокулук Ички иштер министрлигинин имараты сот аркылуу менчикке өтүп кеткенин билесиз да, министрдин орун басары. Соттошуп атабыз азыр дагы эле ал боюнча. Кайсы стадияда сот? Аягына чейин чечиле элек ал нерсечи. Алар өздөрүнүн пайдасын айтып атышат, биз дагы аларды соттошуп. Кайсы стадияда соттошуп атса, мен билгенден соттор бүткөн да. Кайрадан дагы бергенбиз сотко. Биз тараптан берилген кайра. Ушул жаңы Сокулук районуна Ички иштер министрлигинин имаратын курганга акча каралдыбы? Ушул боюнча суроо берип койсок, жооп берип койсоңор. Канат Кедайканович, мен чын айтсам азыр угуп атам, жанагындай сот процесс жүрүп аткан. Биз аны аягына чыгарыш керек. Кантип ал мамлекеттик орган, тем более ички иштер органынын эмеси, имараты ошо менчикке өтүп кеткен болсо. Муну мен азыр салабыз деп айта албайм, мен анда беркини аягына чыгарышыбыз керек анда. Көмүр ишканасынын жетекчиси барбы? Анда министрге, ГКПнын министрине жооп суроо берсем, бүгүнкү күндө иштетип жаткан гендердин күчү менен эмди жылы көмүрдү жепке толук 10 секунд. 20-жылы толук кандуу жепти көмүр менен камсыз кылганга мүмкүнчүлүк барбы? Камсыз кылабыз Канат Кедайканович бул көмүр менен. Сиз мындай суроого жооп берердин астында ушул тармакта, ушул ген менен, кара кече ген менен камсыз кылуу боюнча бир жыйын өткөрүп сурап койсоңор, анан жооп бересиңер. Канат Кедайканович айткан маселеңиз боюнча мен баарын карап чыгайын, анан кайра өзүңүзгө байланыш.